Assalamu alaikum, саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз болсо Автокавер берүүсүнүн 2-сезонун баштадык. Дурум деген музыка кетиш керек болчу, бирок тилекке каршы бизде мыкты Манай бар. Манай эң сонун, анткени билесиздерби, 2-сезонду биз өзгөчө Манай менен баштайлы деп турабыз. Анткени кыргыз эстрада ырчыларынын арасында өтө мукам үндүү, бул болсо кыргыздардын лепси деп коет. Данияр байкебизди менен байланышып макулдашканбыз. Ошол экинчи сезондун Биринчи чыгарылышы, Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге демге дем, күчкө күч кошуп, сиздердин кол чабуулары, сиздердин батаңыздар менен 2-сезон башталды деп турабыз. Алда болсо, актылык айтып өтмөкчү, кыргыздардын эгиле лепси бүгүн Данияр байкебиздин мукамдуу үнү менен, ырлары менен 2-сезон башталды деп турабыз. Анда эмесе биз кеттик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо Данияр байкебиз жакка бет алдык. Бир жумуштарым бар, бир жакка барам дейт, бирок кайсыл жакка барганын Бизге айткан жок. Азыр кайсыл жерде болбосун биз жеткизип коебуз. Ошону менен биргеликте эле сиздерге сонун бир чыгармаларды аткарып берет. Анан дагы кызыктуу суроолорду берүүгө аракет кылабыз, Албетте. Биз азыр Данияр байкеге чыгабыз. Алло. Данияр байке, келдик, мо эшиктин алдына турабыз. Чыгып кеттим. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо Данияр байкебизди алдык, эми өз жумушубузду биз да баштадык. Кайсы жакка жөнөдүңүз? Биринчи ошондон баштайлы. Мен негизи азыр Араманскийге, анан кийин Ижимга барышым керек. Кеттик. Ижимга барышым керек. Ооба. Аз келем. Иштерди бүтүрүп келейин. Ошол негизи Араманскийге барышым керек эле, анан Араманскийде бирөөгө жолугуп коюшум керек, андан кийин Ижим жакка келишим керек болчу. Өзүңүз иштериңиз кандай? Азыркы учурда, азыркы кырдаалда кичине болсун жанданып калдыбы? Эми Кудайга шүгүр, Кудайга чексиз шүгүр. Анткени кечээ мына пандемия болду, биз да ооруп чыктык. Баарыбыз ооруду, ошого Аллага шүгүр деп, азыр эми жумуштар кичине жүрүп атат. Мындай өтө эле жакшы эмес. Мындай Кыбырап атабыз, Кыбыраган ырашат дейт негиңиз китсе. Эми сиздин ырларыңызды, анан өзгөчө ырдаганыңызды биздин кыргыз эли аябагандай жакшы көрөт. Кыргыздардын лепси деп да бекер айтпайт. Ошол себептен бул Автокавер көрсөтүүбүздүн 2-сезонунун биринчи чыгарылышы. Биринчи чыгарышты сизден баштадык. Ошон үчүн мыкты чыгармаларды аткарып бересиз деген терең ишеничтебиз. Буюрса. Бирок не деп коет эле, биз артисттер көп абактайбыз го. Түнү иштейбиз. Анан күндүзү мен дайым эле ушундай баягы телевиденияларга чакырып калганда, башка болгондо айтам да, эртең менен чакырбагылачы депчи. Анан неге дейт, эртең менен биз уктайбыз, анан туруп алгандан кийин келип живой ырдатасыңар, живойдо үнүбүз ачылбайт. Ырчыга жок дегенде ойгонгондон кийин бир 2-3 саат убакыт кетет. Тамагы ачылгаш үчүн деп айтып калам. Сиздер жакшыбы мындай тамак ачылып бөлө кичине калтанып калганда келип калдыңар? Ошого мындай расчет алып келдик өзү негизи. Булар ырдай албайт, бул ырчылар деппи? Бирок көп эле ырчыга биз барып ушинтип айтканда баягы бир бүгүн тамагым ооруп атты эле, макул эми аракет кылып көрөлү дегенди кылабыз да. Ал кандай мындай отмазкабы же чын эле ооруп тез ооруп турабы? Эми чынын айтканда мындай, өзү негизи тамак ооруп турат. Баягы суугураак жерде, башка жерге, мисалы үчүн түнү бир суук жерде ырдап койсоң, катуураак связкалар бизде назик болот да. Анан ошол нерсе эме болот да. Кандай десем, ошо таасирин берет. Анан кыйналасың. Ырдаганда кыйналасың. Баягы такыр эле ырдай албай калбайсың. Анан кээ бирлери бар, даярданбай калгандары бар. Анан эми көбү бар, такыр фонограмма менен гана ырдагандар бар. Живой ырдай албайт. Только студийный адамдар бар деп койсок болот. Барын айтпайм, конечно. Андай адамдар деле бар. Анан живой ырдагандар бар. Живой ырдагандардын тамагы ооругандан болот. Чынында. Анан кээ бирлери ошол силерге отмазка деп атпайсыңбы?
Возможно, это отмазка да болушу мүмкүн да. Ар кандай да. Мынау ошол үн ачылган бар го, Данияр аке. Биринчи ремениңизди тагып алат окшойсуз. Сигнал берип атабы? Биз баягы эмне коет? Ременди жакшы такпай көрүнүп калганбыз. Без ремен жүрө берип. Мисалы үчүн адамдын манайына дагы таасирин берет. Мисалы үчүн манайыңыз эгерде жок боло турган болсо, үнүңүз ачылбай же болбосо ырдагыңыз келбей, ырдасаңыз кичине окшошпой калган учурлар кездешкенби? Андай учурлар көп эле кездешет. Демек, мисалы үчүн жакшы ырдаш үчүн жакшы манай керек. Жакшы манай керек, ырдаш үчүн ырдаганда да бурсак тогураак болуш керек. Такыр эле тоюп албай, тогураак болуш керек. Же ач болбош керек. Бурсаң ач болсо да жетпей кыйналып ырдайсың. Кыскасы баардыгы комплексный даяр болуш керек да. Анан кээде бирок негизи менин тетирит тарабым да бар. Мисалы үчүн кээ бирлер настроениясы жок болсо ырдашпайт да. Менин настроениям жок болсо, мен баягындай кайгылуу, муңдуу, ушундай бир оор ырларды алып, настроениям ушунчалык жок да, такыр ошолорду ырдайм да. Ошолорду Образга кирет. Образга кирип, ошол сүңгүп, ошол жерге кирип кетем. Ыр менен чыгара турбайсыз. Бизге баягы полный. Өз негизи артисттер, ырчылар бардыгы эле баягы кайгы муунун ыр менен чыгарат да. Азыр манайыңыз кандай ошондо? Манай буюрса жакшы. Жакшы болсо, жакшы чыгармадан баштайлы. Телекөрүүчүлөр да күтүп калды окшойт. Исаков сүйлөшүп келатканбыз, ырдаган мага жагат, жок мага жагат болуп. Кайсы жагат? Мискенди Осмонкулов. Сууга. Болду, кеттик. Бираз көтөрөбүз. Сиз дагы көтөрүп койсоң ошондо. Көтөр. Аны эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, экран артында туруп бизге 3 берден бери кол чап кошулуп турсаңыздар да болот. Сиздер үчүн Данияр байкебизден эң сонун чыгармалар жаңырыкта. Албетте текстин билсеңиздер кошулуп ырдасаңыздар болот. Кош жан эркек, кош дейсиң деп тарынба, мени күтпө, мени издебе, ай сагынба. Жаш кездерде ай ынак сүйүү жок экен. 30 жашты уламаркы чагында сен бир бакча мөмөлөрүң ай келишкен. Мен жүргүнчү оз тийген ай жемиштен сүйүү деген ай сүйүү эмес беринде. Сүйүү деген сүзүп өтүү деңизде. Koş süygönüm, koştoşordu canıma. Sen barçu ele, men süygönüne ay çağında. Ak süyüden ay köngül kalu göğüken. 30 yaşlı ulamardı çağında. Süyü деген ай süyü
чыгармаларды укканда негедир мен аябай эс алам да байке. Буларды биздин агайыбыз десек деле болот. Рыскел Досмонкулов агабыз ырдаган ошол күндө биринчи ырдап клибин тартып чыкканда ошончалык көңүлгө жаккан. Анан ошону бир бүгүн ырдап берейинчи деп ушулерди деп сиздерге арнадык. Биздин телекөрүүчүлөргө. Албетте. Данияр байке, чыгармачыл инсандар өзү негизинен өтө тамашабай келет. Ар бир эле мисалы концертке барганда же болбосо бир мындай кызыктуу окуялар болду эле, мындай эсте каларлык. Эмне үчүн мындай болуп кетти деген баягындай түшүнүксүз, бирок кийин эстегенде кызыктуу окуялар. Орусча айтканда неудобный положениеде калып калат го. Неудобный положение деген. Неудобный положение качан болгон? Бирде болгон. Эми анда деле неудобный десем кандай экен? Туура болобу, туура болбой калабы? Тойдо ырдап жүрөбүз. Көп эле тойго барабыз. Барып ырды жаңы баштаганда баягы компьютерда же менин флешкамды ачарбы, же компьютерда секиреби. Ырды эми баштасам эмне секирип кетет десем. Алда баягы бир кат туруп эле алдыга жылып кетет. Анан баягы эми жакшы да фонограмма ырдабапмын да. Эгерде фонограмма ырдап алганда биротол эле атылмак экен. Живойдо деле ушунчалык кыйналдым. Баягы темпи секирип кетет, кайтып кетет, кайра токтоп калат, деп туруп калат арасында. Же ал жактан музыкантка же мен тойдун ортосуна кетип калгам залдын. Музыкантка өчүр дей албайм, мындай живойлерде коеюнчу десем. Ал дагы көңүл бурбай койгом. Эмне болгон? Баягы ыр ортосуна чейин ушундай болду да. Нары тегеренебиз, бери тегеренебиз, акырып туруп атам. Не деп коем, onu баягы ырдап таппай калам сөзүмө. Адашасың да, подними глаза, небо деп издеп калып аткан күндөр, ушундай моменттер болду. Же бирок башка жерде андай болот, ошо бир ресторан ошондой болуп калды. Чамазы ушу ноутбугунан экен, же мен көчүрүп атканда не то көчүрүп берип койдум, флешкада вирус барбы? Вирус бар окшойт анда. Не болду, кыскасы ошондой болду да, элдин баары таң калат. Түшүнгөнү түшүндү, түшүнбөгөнү күлдү бир сыйра. Акырынан жарымына келгенде өчүрүп ташта дедим, баягы музыкант карап калды, өчүр. Анан калганын акапелла кылып ырдап койдум. Но ошондой неудобный моменттер көп эле болот негизичи. Ошол учурда мындай бир аз ыңгайсыз болот, бирок кийин эстесеңиз ошол мындай кызыктуу күлкүнүчтүү баягы эсте калат да, бир мындай орусча айтканда светлый күндөр экен деп каласың ошондойдочу. Ошо «Я люблю тебя до слез» деген ыр сиздин аткарууңузда аябагандай кыргыз элине жакты да. Сизди Данияр деп атыңызды атаганда эле эң биринчи ушул ырыңызды эстейт. Кантип ырдаганыңызчы? Азыр ушул чыгарманы дагы бир ырдап бербейсизби? Телекөрүүчүлөр дагы көрүп отуруп, сизден ушул ырды уккусу келсе керек деген ой келип атат да. Ошону «Я люблю тебя до слез'ду мындай кыргызча которгондо кантип котормоксуз сиз? Мен сени көзүм жашы акканга чейин сүйөм деп. Же көзүм жашым чыгып кеткенге чейин сүйөм айтмакмын да. Азыр карайын ал жактан. Ошол ырды тапканга чейин бизде кыскача конкурс бар эле. Айта кетели. Кыргызча макалды орусча которуш керек. Кыргызча макалды. Бул ырды таппайт экенмин, ал жок экен. Мен мына кылайын. Ал ырды эмес, «Ах, какая женщина» деген ырды ырдап берейин. Ал деле көп эле эл арасында таанымал ыр. Ошону аткарып берейин, Аны сен конкурсуңду айта бер, мен уже почти кызды үйдө кыл жатпайт дегенде орусча которуш керек. Кызды үйдө кыл жатпайт. Смысл менен которуш керекпи же? Боло берет. Айырмасы. Сизге кандай удобный болсо? Үйдө кыл жатпайт. Блин, даже не знаю, кандай болуп которулат ал. Эми баягы өзүңүзгө ыңгайлуу, кандай түшүнсөңүз ошондой которуп. Если ну, в общем, у девушки дома кыл не укат. Волосинка не лежит. Макал эсеп, кийинки эки макал бар бизде. Эдесин көрүп кызын ал. Ну, смотри на маму и дочку возьми, дейт. В прямом смысле. Макал эң сону. Эми чыгармага кезек берсек, «Ах, какая женщина». Ах, какая женщина. Айымдардын урматына жаңырсынан да? Кетти анда. Ах, какая женщина.
урматтуу теле көрүүчүлөр, биз менен чогулдасаңыздар болот. В шумном зале ресторана, средь веселья и обмана, пристань загулявшего поэта. Возле столика напротив ты сидишь в полоборота, вся в лучах ночного света. Так само случилось вдруг, что слова сорвались с губ, закружила голову хмельною. Ах, какая женщина, какая женщина, мне такую. Ах, какая женщина, какая женщина, мне такую. Полничу я под собою между небом и землею, как во сне с тобой танцую. Аромат духов так манит, опьяняет и дурманит. Ах, как сладко в нем тону я. Так близки наши тела и безумные слова. Без стыда тебе шепчу я. Ах, какая женщина, какая женщина, мне такую. Ах, какая женщина, какая женщина, мне такую. Ты уйдешь с другими, я знаю, он тебя давно ласкает, и тебя домой не провожу я. Жжет в груди сильнее огня, не моя ты, не моя. Так зачем же я ревную? Сколько ж нужно мне вина, чтобы с памяти прогнать и забыть мечту свою шальную. Ах, какая женщина, какая женщина, мне такую. Ах, какая женщина, какая женщина, мне такую. Албетте эле эң сонун чыгарма Данияр байкебизден жаңырды, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эгерде кандайдыр бир ой пикирлериңиздер болсо, албетте комментарийге жазсаңыздар болот. Ал эми Данияр байке, сизден бир анекдот болсун эми. Менден анекдот. Анекдот кандай анекдот? Жетейин деп да калдым, күлүп алайын дагы. Анекдот кайсы? Жеткизип коелу. Кайсы анекдотты айтсак экен? Бизден анекдот жок да эле негизинен. Анекдотко өтө кызыга бербейт экен. Балдар айтып койсо күлүп коем. Болсо сизге жаккан, өзүңүз күлүп, балдар айткан, укканыңызды айтсаңыздар болот. Уже аз эле калдык, Данияр байке, акыркы суроону узатайын. Мына акыркы мезгилдери дуэтке көп басым жасап калдыңыз. Өнер эжекебиз менен дагы бир 2-3 дуэтиңиз чыгып кетти. Башка ырчылар менен дагы дуэт аткарайын деген ойлор, максаттар барбы алдыда? Бар, биздин Курал экөөбүздүн ырыбыз бар. Дуэт ырдаганбыз биз. Чыга элеки? Чыга элеки, жок чыккан, мындай аудио пробный версиясы кылып чыгарганбыз. Ага эми клип тартышыбыз керек. Мен Ошто Курал Бишкекте болуп бир аз убакыт
мага келишпей калат. Кээде тыйын жок болуп калат. Анан Бишкекке барыш керек да. Жок болуп калат. Анан кээде тыйын болуп калганда убактың болбой калат. Ушундай бир жыл болуп калды экөөбүз келише албай элатабыз баягы. Ырды жасап отурганычы. Значит, жакын арада буюрса Буюрса мына Гүлнөр эже менен дуэт ырдайм деп сатылган эжекебиз. Эжеке менен айтканмын, эже бир жакшы ыр таап дуэт кылсак кандай дейсиз? Энем мейли ошол убакыт келе берсин, ырдайбыз деген жакшы айткан сөздөрү бар. Көп эле ырчылар менен жакшы эле отношениядабыз. Буюрса ырдаган жакшы, ырдаган жагат. Жакын арада көп жаңылыктар болот экен анда. Буюрса. анда сизге Эң сонун эркин микрофон берели, теле көрүүчүлөргө болгон каалоо тилек, ой максаттар. Биринчиден сиздерге рахмат. Ушундай кылып мен такси чакырсам сиздер келип отуруп бүгүн аябай кубандыңыздар. Биринчиден. Экинчиден сиздерге ушу жумуштарыңыздарга ийгилик, Нур телеканалы эң алдыңкы телеканалдардан боло берсин. Анан биз не дейбиз, элибизге тынччылык, аманчылык каалап кетет элем. Эч качан бизге ушул окшогон пандемияга окшогон оорулар бизге жолобосун биздин кыргыз элибизге. Биздин кыргыз эл эң алдыңкы мамлекеттерден гана болсун. Не дейм, ал алдыңкы келип аткан шайлоо болуп атат. Шайлоодо чыныгы элибизге күйө турган инсандарды тандайлы. Ошол элге ушул нерселерди айтып кетет элем. Үй бүлөңүздөр менен тынччылыкта, аманчылыкта болуңуздар. рахмат. Автокаурду башта көргөнсүзбү? Автокаурду мен бир жолу көрүп калдым, бирок мындай маани эле көргөн эмес экен. Көрүп калганда, ушундай чыккан турбайбы деп бир жерден көрүп калдым. Анда Инстаграмдан көрүп калдым. Мындай болуп калды да. Анда ушул экинчи сезондун биринчи чыгарышында өзүңүздүн эфириңизге сонун бир лайк менен комментарий калтырып коесуз деген үмүттөмүн. Сөзсүз түрдө. Ишиңизге ийгилик. Мейли, рахмат сиздерге да. Үйдөгүлөргө салам айтыңыз. Рахмат. Байланышып туруңуз. Бар болуңуздар. Эфирлерди күтүп калабыз. Бар болуңуздар.